Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hoş gelmişler ummattu ilmeleri. Kayradan elhamdülillah rabbil alamin. Ушундай илим majlisinde жолуктуруп аткан Аллахыма чексиз мактоолор, шүгүрлөрдү айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үй бүлө, ошондой эле Куран таратуучу кутман сахабаларына Аллахтын саламы салаваттары болсун деп дуба кылуу менен Аллахума салли аля сайидина Мухаммад көп салаваттарды айтып, алардын жолун жолдогон кийинки жалпы мусулмандарга Аллахтын тынчтыгы, мээрими, ырайым, берекесин тилеп дуба кылабыз. Амин я архамар рахимин. Хош келиңиздер. Сиздер менен кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Сиздер менен Акылай Аманбековна. Аллах разы болуп өз разы кылсын. Бүгүнкү сабагыбызда нурлуу тамчылар. Демек, илимден ушу тамчылатып, ийне менен кудукка сыгандай кылып ала берет экенбиз Аллахтын жардамы менен иншаллах. Мээримдүү, ырайымдуу Аллах Таала бул илимдин артыкчылыгы жөнүндө көптөгөн аят хадистерди айткан. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ушу илимдин артыкчылыгы тууралуу айтып атат. Илим алуучу аалымдын алдында отурса, Аллах Таала ага 70 рахмат эшигин ачат дейт. Алхамдулиллах роббил аламин. Ал ордунан турганда энеден жаңы төрөлгөндөй күнөөдөн арылат. Ар бир үйрөнгөн тамгасы үчүн 60 шейиттин сообуна ээ болот. Аллах Таала ар бир сөзүнө 1 жылдык ибадаттын сообун жасат жана үйрөнгөн ар бир тамгасына Аллах Таала бейиште бул дүйнөдөн 10 эсе чоң болгон шаарды курат. Амин я архамар рахимин. Демек, Куранда Аллах Таала айтат, Алла Таала ал өзү каалаган адамдарга хикмат, таанышмандык тартуулайт. Кимге хикмат, пайдалуу илим бериле турган болсо, демек ага көп жакшылыктар берилиптир. Бакара сүрөсү 269-аят. Алхамдулиллах роббил аламин. Ошондой эле чындыгында амалдар ниеттерге жараша деп ар бир абалыбызда ниетибизди жаңыртып турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат, ким илим издөөгө жолго чыкса, Аллах ага бейишке баруучу жолду жеңилдетет. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым илим жолубузду нурга толтурсун. Ошондой эле Имам Газали рахматуллаху алейхи айтат, илим үйрөнүү Аллахка алып баруучу эң жакшы жолдордун бири. Бул бизге илимди үйрөнүүнүн канчалык маанилүү экендигин көрсөтүп турат. Өзүңүздөр байкагандай, демек Аллахым илимди ушундай илим динибиздин пайдалуу экен, жол көрсөтүү чырак экен, жүрөктөрдүн жарыгы экен. Илим жолунда Аллахым баарыбызды бирге кылып, иман, ыклас, ден соолук берип, күч кубатыбызды берип, ден соолугубузду бекем кылып, иман, ыкласыбызды, ынтымагыбызды бекем кылып, Аллахым ыраазы болуп, өз ыраазы кылсын. Кийинки сабакта жолугушканча Аллах аманатсыздар. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өз ыраазы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.